Алардан эмнеге силер жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынбастан ортомчу кылып атасыңар десе, ушул аяттарды алып келишет. Ортомчу кылуу, Аллах тааламга жакындоого кээ бир адамдарды же алардын акылары менен, алардын кадыр баркы менен, же сойлух адамдарды, пайгамбарларды же периштелерди ортого коюп, Аллах тааламга жакындасак болот деп түшүнүп алышкан. Аны каяктан түшүнүңөр десе, алар мына Аллах тааламдын китебинде ушундай түшүнүүгө чакырган аяттар бар го деп жооп беришет. Анда алар аяттыңар кайсы десе, алар мына ушул аят келтирет. Биринчиси Маида сүрөсү 35-аят. Ал аятта Алла таалам айтат: Я айюхаллазина аману, о Аллахка иман келтиргендер, иттакуллах, Аллахтан корккула, вабтагу илейхил васила, жанагага жакындай турган жолдорду издегиле. Аллах тааламга жакындай турган жолдорду кылгыла деген буйрук. Анан ушул жерде васила деген сөз бар. Васила деген ушул Аллах тааламга жакындоо. Булар болсо аны эмне деп түшүнүшөт? Жакындоо деген бул ошо Аллах тааламга жакындоонун жолунда бул ортомчуларды издегиле. Мына ушул жерде пайгамбарларды, периштелерди ортого коюп, алардын кадыр баркы менен Аллахка жакындык издейбиз деп түшүнүшөт. Экинчи аят Ал-Исра сүрөсү 57-аят. Ал аятта улайикаллазина ядуун, алар Аллах тааламдан дуа кылышат, суранышат, ябтагуна иля роббихумул васила, жана Роббисине жакындоо жолдорун издешип жакындашат. Кайсы иш менен Аллах тааламга жакындайбыз, кимибиз Аллах тааламга жакындайбыз деп буларды ким? Пайгамбарларды, периштелерди сүрөттөгөн Алла таалам. Сойлих адамдарды. Бул аятта да ушул жерден да ушуну келтиришет. Айтышып атпайбы, мына Роббисине жакындоодо васила издейт деп атат. Ортомчулук абалдарды карашат деп атат деп айтышат. Ушул эки аятта келген сөздүн маанисинде биз түшүнөбүз, бул деген Аллах тааламга ибадат кылууда, Аллах тааламга жакындоодо ортомчулук нерселерди колдонсок болот. Буларга эмнелер кирет десе, пайгамбарлар, сойлих адамдар, алардын денеси менен, буюмдары менен, акыллары менен, кадыр баркы менен деп түшүнүп алган. Эртең күнү сиздерге дагы айрым түшүнбөгөн адамдар ушул аяттарды келтирип, башыңызды айлантат. Мына ушундай васила деген бар го Куранда. Сиз ошондо эмне Курандагы аятты четке кагасызбы? Анан биз васила деп ушуларды көрөбүз, ортомчулук кылып. Анан буга жооп берем. Биринчиден, шариатта урсат берген тавассул бар, анан шариат урсат бербеген, арам деп көргөн, туура эмес деген тавассул бар. Ал эми урсат берген тавассул деген бул жаңа эле айттык, Аллахка жакындоо жолдорун, Аллахка ибадат кылууда, ага жакындоодо, дуа кылууда колдоно турган нерселер. Мындай эч кандай түз эле Аллах тааламдан сурабай, кээ бир нерселерди айтып колдоносуз. Бул биринчи. Ушунун бир 4 түрү бар урсат берилген. Мына ушул туугандарга адашып кеткен жана түшүнбөгөндөргө айтыңыз. Сен ошончолук тавассул кылгың келип атса, Аллах тааламга жакындоо жолдорун издеп аткан болсоң, ортомчу кылып айткың келип атса, мына шариат көргөзүп берген, урсат берген жолдор бар го деп тилекке каршы айрым бир тууган мусулмандар кээ бир нерсенин туура эмес экенин билет, бирок тууганына жолукканда аларга түшүндүргөндө туура жолун айтып бербей коет да. Мына альтернатива, мына Аллах таала ушул аяттарга амал кылгың келсе, мына туура жолу бар. Ушинтип Аллах тааламга жакында ортомчулук кылам десең, мына ушул Аллах таалам коюп койгон шариатта урсат берген нерселерди колдонуңуз. Түрлөрү бар, билем сизге 3-4 түрүн айтып берейин. Анчалык эмнеге арбактарга, олияларга, периштелерге деп, мазарларга ар кандай нерселерди ортомчу кылам деп кыйналып атасыз. Шариат берген нерсени колдонуңуз деп айтып бериңиз ушу түрлөрүн. Биринчиден, Аллах тааламга жакындоодо, дуа кылууда Аллахтын ысымдарын колдонсо болот, Аллахтын сыпаттарын колдонсоңуз болот. Буга далил Алла таалам Араб сүрөсүнүн 180-аятында Валиллахил асмаул хусна фад'уху биха, Аллахтын көркөм аттары бар, чырайлуу аттары бар. Мына ошол аттары менен дуа кылгыла деген Алла таалам. Мындай чыкканда эмне дейсиз? Дуа кылганда Я Алла деп эле тура бербейсиз да. О Аллахым, о ырайымдуу зат, о мээримдүү зат, о ырайымдуулардын ырайымдуусу, о берешендердин берешени, о кадырлуу зат, улук зат деп Аллах таалам Я хайю я койюм, о эч нерсеге муктаж болбогон тирүү зат, өлүбөс зат деп
Аллахтын аттарын айтып, сен ырайымдысың, мага ырайым төгө көр. Сен ырыскы берүүсүң, мага ырыскы бере көр деп айтыңыз деп айтыңыз. Ысымдары жана сыпаттары менен. Бул биринчиси. Экинчиси дагы жакындоодо колдоно турган сөздөрдөн. Бул адам Аллах Тааламга жакындоодо өзүн байкуш тутуп, муктаж экенин мындай бир айгинелеп, даңазалап Алла Таалам алдында ошону ачык чыгарып, өзүн кедеймин, муктажмын, сенсиз мен өлөм, сенсиз мен эч нерсеге жете албайм деген нерсени чыгаруу. Буга көп далилдер бар. Мисалы, Куранда Анбия сүрөсүнүн 83-аятында Аллах Таалам ушул Аюб пайгамбардын сөзүн айтат. Анни массани дур ва анта архамур рахимин. Сен ырайымдуулардын ырайымдуусуң, о Аллахым, мага бир бале жолукту. Көрдүңүздөр, өзүн не деп атат? Массани дур. Мага зыян жолукту, мени зыян каптады, мени бале каптады. Аллахым, өзүң куткарбасаң, эч ким куткара албайт деп. Ошондой эле Мариям сүрөсүндө Закариянын абалы. Коля робби инни ваханал азму минни вашта'ала росу шайба. О Аллахым, сөөктөрүм алсырап, улгайган абалга жеттим, алсызмын, чачтарым ак басты. Алла Тааламга мен сенден суранамын, бактысыз болуп калбайын деп өзүндөгү кыйналган абалын айтуу. Ошол эле дагы бир Анбия сүрөсүнүн 87-аятында сенден башка сыйынууга зат жок, сен аруусуң бардык нерсени, мен чындыгында күнөөкөрмүн, өзүмө зулум кылуучумун деп. Мына ушунун бардыгы көп адамдар не дейт? Түз эле Аллахым бере көр, Аллахым бер деп отура бербей, бир өзүндөгү менин үнүм жетпей калат го, ортого салып бир сөздөрдү айткызы келет да. Көрдүңүздөр, ошолорго айтыңыз, Аллахтын ысымдарын айт, сыпаттарын айт, андан кийин өзүңдөгү кедейликти айт, өзүңдөгү абалды айт. Эмнеге жетпей атасың? Айт ошону эле. Ортого бир кабырды, мазарды, оолияны, шейхти, периште, пайгамбарды отурбай, бирөөнүн кадыр баркы менен, бирөөнүн урматы менен дебей, өзүңүн жетпей жаткан нерсеңди айт. Кыйналганың. Балаң жок болсо, Аллахым, тукумсуз өтүп кетемби, балалы болбой каламбы, мага бала бере көр деп. Ооруп атсаң, Аллахым, ушул оорудан мени айыктыра көр деп, кайгыңызды, муңуңузду, арзууңузду, жетпей аткан көксүгөн кыялыңызды айтыңыз, кыйналганыңызды. Бул уруксат берилген нерсе. Көп адамдар билбеш мүмкүн балким. Мына ошол далилдерди айтыңыз. Пайгамбарлар өзүнүн кайгысын, проблемасын айтып, анан Аллах Тааламдан сурана берген ысым сыпаттарын айт. Үчүнчү дагы түрү Аллах Тааламга жакындоодо, дуа кылууда солих амалыңызды айтсаңыз болот. Аллах Тааламга болгон кайрылууңузду, абалыңызды айтсаңыз болот. Мисалы, Али Имран сүрөсүндө 193-аятында Алла Таалам айтат. Куранда келген ар бир дуа бизге Алла Таалам үйрөтүп атат. Мына ушинтип айткыла, мунуку коомдогу имандуу адамдар ушинтип Алла Таалам кайрылган. Эң сонун жакшы дуалар, айрыкча Куранда келген дуалар. Мисалы, Роббана иннана сами'на мунади юнади лил иман ан амину би роббикум фа аманна. О Роббибиз, биз сени уктук, билдик, иманга чакырган ошол пайгамбар болуп ошол аркылуу билдик, иманды билдик. Ал жерде айтат экен, иман келтиргиле Роббиңерге. Аны билгенине биз иман келтирдик. Угуп терс бурулуп кетпестен, иманга жооп бербей артка жону салып кетип калбастан, моюнсундук, иман келтирдик. Эми бизди кечире көр, күнөөлөрүбүз бар биздин, күнөөлөрүбүздү кечире көр. Өзүң ырайымга бөлөй көр деп эмне кылды? Ошол кечиримди суроонун алдында, каталарын Алла Таалам айыптарын жашырыштыктын алдында өзүнүн ыйманын айтып атат. Солих амалын айтып атат. Аллахка иман келтирген биз мусулманбыз, мумбуз, сага гана ишенебиз. Күчүбүз жетинче сага ибадат кылып атабыз. Эми биздин да күнөөбүздү кечире көр Аллахым деп, эмне ыйман келтиргенин ортого салат. Хадистен болсо белгилүү баягы угуп жүрөсүздөр дайыма 3 адам тоодон келатып, үңкүргө түшүп калгандыгы, анан ал жерден чыга албай таш жабылып калып оозунда. Эмне кылышкан? Ар бири өзүндөгү өтүп кеткен канча бир убакыттан бери ушуну Аллахым сенин ыраазылыгың үчүн кылдым эле, ушул үңкүрдөн мени чыгарчы деп ар ким өзүнүн солих амалдарын айтып, үңкүрдөгү таш бирден жарылып чыгып кеткен. Бул хадис Бухариде келген сохих хадистердин бири. Мына ушунун баардыгы эмне кабар берет? Мусулман адам солих амалын ортого салып, Алла Таалам баледен куткарып, карыштыкка, бир жакшылыкка жетиштикке,
жамандыктан оолак болуштукка айтып суранса болот. Ар бир адам өзүнүн абалын билет. Ал менен милдет кылуу эмес, туугандар, туура түшүнүп, милдет кылуу эмес Алла Таала. Ошол менен сиз жалынып жалбарып жүрөгүңүздү дуа кылууда ачасыз. Аллахым, болгон күчүм менен ибадат кылуудамын. Бир сойлук амалдарыңыз эсиңизде, ушуну өзүңө ыраазычылык үчүн кылдым эле. Кабыл кылып, менин күнөөмдү кечир Аллахым деп ошентип сурана бересиз. Анан 4-үнчү түрү бул дагы шариатта келген. Биз айттык, Алла Тааламга жакындоодо же бир дуа кылууда жакындыктардын бири шариат уруксат берген бул. Сойлук адамдарга жолугуп каласыз, мисалы. Сойлук адамдарга жолугуп жакшы мейли тойлиптер болот, шейхтер болот, улуу аксакалдар болот, намазына бекем. Ага айтасыз, мисалы, сиз мени дуаңызда унутпаңызчы, мага дуа кылып туруңуз деп коюу. Болобу? Болот. Сиз өлүктөн суранган жоксуз, бир кайыптагы адамдан суранган жоксуз. Мүмкүнчүлүгү жете турган, кыла ала турган адамга айтып атасыз. Андан суранган жоксуз сиз. Алла Тааламдан болгону ошол адамда жакшы адам, мусулманга артынан кылган дуасы кабыл болот. Мисалы, сапарга кетип атам, дуаңардан унутпагыла, бири-бирибизге дуа кылып турайлы. Сахабалар да ушу бири-биринен дуа кылышын суранышкан, бири-бирине дуа кылып турушкан артынан. Эскертүү бири-бирине. Унутуп калба. Сен өзүң бизге дуа кылуу менен сага периште да дуа кылат. Периштенин дуасы кабыл болот. Бул белгилүү. Ушундай түрлөрү бар, туугандар. Жакшы түшүнүп, 4 түрүн жанагы түшүнбөй калган адамдарга айтыңыз. Анан ачык болот. Алар биз түз эле дуа кыла беребизби деп, жок, биз мына ушуларды кылабыз деп, жанантип арбактарды Бүрөнүн урматына, кадыр баркына, периштелердин урматына, олиялардын урматына, Аллахым деп, ошонун баланча деген пайгамбардын кадыр баркына, ошонун урматы үчүн атын атай берсем эле дуам кабыл болот деп ойлоп алат да. Мына атын атай турган 4 түрүн айттык. Мына ушуларды атасын. Ушуларды кылсын Аллах Тааламга жакындоо жолдорунда. Мына ушул шариат уруксат берген тавассул, шариат уруксат берген Аллах Тааламга дуа кылууда жакындоонун түрлөрү. Ал эми шариат уруксат бербеген түрү бар. Мына ушул нерседен оолак болуш керек, сак болуш керек, алыс болуш керек. Бул кайсыл десе, бул махлукаттардын денелери менен табаррук кылып, кээде жана денесине сыйпап, кийимине сыйпап, чачына сыйпап, бир мазарын сыйпап, же буюмдарын, же алардын кадыр баркы менен, о Аллахым, баланчанын, олиянын кадыр баркы үчүн кабыл кыла көрчү деп. Же о Аллахым, баланча деген устаз бар, мен ошого жакынмын. Ошонун аты менен сурайм. Ошонун кадыр баркы менен сурайм. Өлүк болсо өлүгүн айтат, тирүү болсо тирүүнү айтат. Ошонун урматы үчүн мага жакшылык бере көрүңүзчү. Мени жамандыктан оолак кыла көрүңүзчү десе болобу? Болбойт. Бул арам, бул бидат нерсе. Бул Аллах сактасын, ширкке алып баруучу чоң жолдордон. Ал эми түз эле андан сурай турган болсо, анда чоң ширкке түшкөн болот. Жанантип кабырларга барып, курбанчылык союп, мал союп, кан чыгаргандар атай алып барып, жанантип Падыш ата, Сулайман тоо, Манас ата деп ошол жерге кан чыгарып, ошол жайга барып, жанантип Түркистанга барып кан чыгаргандар. Ошол жакка барып мүрдөлөргө убада бергендер, өлүктөргө сүйлөп. Ал жерден барып жардам сурагандар, жолубуз ачылат. Жолуң бүттөлүп калса, иштериң жүрбөй жатса, сен мазар кыдыр деген сөздөр бар. Субханалла, туугандар, бул нерсе мен да башында болуп жүргөндө, именно ушундай адамдарды көрө элекке чейин, биле элекке чейин ойлочумун да, чын эле бар ушундай адамдар каякта деп. Кийин өз көзүм менен көргөндө, жолукканда, сүйлөшкөндө көрдүм, мындайлар көп эле экен. Казакстанда, Кыргызстанда, араб өлкөлөрүндө көрдүк. Египетте жүрүп өз көзүм менен көрдүм ушундай жерлерди. Бул алыс эмес. Айрыкча түшүнүп алган адамдар, альхамдулилля, биз ушундай эле түшүнүктөбүз. Биз жалгыз Аллахтын өзүнөн гана суранабыз деп жүрө бербеш керек. Айлана чөйрөңүздү, туугандарыңызды, сөздөрүн, ишенимдерин, сүйлөгөн сөздөрүн байкаңыздар. Чакырыңыздар, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылайлы.